Мээримдүү жана ырайымдуу жараткандын аты менен баштап, сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга дубай саламдар болсун. Ассаламу алейкум достор, бир туугандар, арыбаңыздар. Жараткан баарыбыздын туткан орозолорубузду, ушул айда кылган ибадат, ой тилек, дуаларыбыздын баарын өзү кабыл кылган болсун. Бүгүнкү сиздерге айтып бере турган окуя бул садакага байланыштуу болгон окуя. Тагыраак айтканда, садаканын фазилети тууралуу болмокчу. Сулайман алейхиссалам, баарыңызга билесиздер, өзүнүн доорунда бүткүл жаратылган макулукка пайгамбар болуп жиберилген, бүткүл макулукаттын тилин билген пайгамбар. Адамдарга, жиндерге, айбанаттарга бүтүндөй баарына. Ушул Сулайман алейхиссалам доорунда болгон окуя экен. Ушул доордо адамдардан болгон бир киши мергенчи экен. Эски бир чоң дарак бар экен, ошол даракка жылына эки көгүчкөн келип конот экен. Мына ошол эки көгүчкөнгө жанагы адам жыл сайын аңчылык кылат экен. Жылда аңчылык кылып, жылда кармап, балдарына союп береби, өзү жейби, кыскасы аңчылык кылып кармайт экен да. Жыл сайын. Ал көгүчкөндөр дагы Алланын өкүмү менен жыл сайын келет экен. Бул мергенчи дагы жыл сайын кармайт экен да. Кармай албай койбойт экен да. Субханалла. Мындайча айтканда, олжосуз кайтпайт экен да. Анан ошол мына келе турган жылы дагы, мына окуя боло турган жылы дагы жанагы эки көгүчкөн келет экен. Бул адам даярданып, жанагындай кармай турган шаймандары менен аңчылыкка жөнөйт. Аңчылыкка жөнөп чыгып баратканда бул адамдын эшигин бирөө такылдатып калыптыр. Ачса, кайыр сураган, садака сураган бирөө келиптир. Зерикпей, шашылбай үйүнө кирип, ошол өзүнүн деңгээлине, өзүнүн шартына жараша бере турган садакасын берип, анан жолун улаптыр. Бул жолго кетип атканда Сулайман алейхиссалам эки жинди дайындап минтип айтыптыр. Быйылкы жылы жанагы адам көгүчкөндөргө аңчылык кылбасын, кармабасын. Кандай жол менен болбосун, көгүчкөндү карматпагыла. Барып түшүндүрүп айтасыңарбы, карматпайсыңарбы, айтор тоскоол болуп жанагы көгүчкөндү карматпагыла дейт. Анан ошентип бул жактан киши аңчылыкка жөнөйт, тигил жактан эки жин Сулайман алейхиссаламдын өкүмүн аткарганы ал жактан жолго чыгат. Бул киши уже даракка жетип, даракка чыгып, мына көгүчкөндөрдү кармайын деп калганда эки жин келип туруп, буга тоскоол кылабыз дейт да. Тоскоол кылып баягы көгүчкөндү учуруп беребиз дейби, же адамды баягы дарактан түртүп түшүрүп беребиз дейби. Айтор ушинтип тоскоолду кылабыз дегенде, Аллах Таала дагы ошол замат эки периште жиберип туруп, жанагы эки жинди эки жака мындайдан бөлүп салды дейт да. Бөлүп жерден жанагы жерге кулатып түшүрүп салды дейт. Адам кайра көгүчкөнгө жетип, көгүчкөнүн алып, эки көгүчкөндү жылдагыдай эле анан үйүнө кайтты дейт. Үйүнө ол жолу кайтты дейт. Бул окуяга күбө болгон Сулайман алейхиссаламдын өзү, анын жанында турган адамдар, жиндер баары таң калды дейт. Кандай болуп кетти бул? Неге мындай болду? Деп көрсө, жанагы мергенчи биз айтпадыкпы? Аңчылыкка кетип атканда, кайырчы келгенде зерикпей үйүнө кирип, өзүнүн деңгээлине, өзүнүн шартына жараша садака берди деп. Аллах Таала мына ошол берген садакасын кабыл кылып, мына ошол берген садакасынын урматына ага жанагы быйылкы жылдагы кармай турган көгүчкөндөрүн, быйылкы жылдагы ала турган олжосун жанагы адамга насип кылып коюптур да. Пайгамбар айтат да, садака бул 70 балени кайтарат, 70 баленин эшигин тосот депчи. Биз билбейбиз, кайсыл тараптан бизге бале келерин, кайсыл тараптан бизге кырсык келерин билбейбиз да. Бирок кызыгы, биз кайсыл садаканын Алланын астында кабыл болушун дагы билбейбиз. Мына ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, садаканы кичине көрбөш керек, керек болсо жарым хурма берип болсо дагы садака кылгыла дейт да. Аллах Таала балким ошол биздин берген жарым хурмабызды дагы чын ыхласыбыз менен бергенибизди кабыл кылып калган болсо, анда бизге келе турган балелердин, бизге келе турган апааттардын, оору сыркоолордун эшигин тосот. Айтайын дегеним, Рамазандын мына акыркы күндөрүндө турабыз. Рамазан бүтүп атат. Сиздер дагы мүмкүнчүлүгүңүздөрдүн жетишинче, шартыңыздардын жетишинче садака кылып калыңыздар. Садаканын соогуна
sadakанын пазилетине, шарапатына жетишип калыңыздар. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө салам алейкум.